Парламенттин бүгүнкү жыйынында Бишкектеги ыштануулан бакчаларда балдарды эшикке чыгарбоо сунушун депутат Айсулуу Мамашева айтып чыкты. Эл өкүлү учурда шаардагы абанын сапаты бөлмөнү желдетүүгө тыюу салынган деңгээлге жеткендигин билдирди. Калктын ден соолугуна катуу зыян келтирген абалга келип калдык да. Анан бул жерде ушул экология министрлигинен ким бар? Кандай чараларды көрүп атасыздар? Бүгүнкү күндө эшикке чыксаң эле аба жетпей, дем ала албай кыйналып атышат биздин жарандарыбыз. Ошол эле учурда биздин бала бакчаларда окуган балдарыбызды эшикке чыгарбоо боюнча сунушту киргизем. Эмне үчүн? Анткени бүгүнкү күндө эшикке чыгуу жана ошол учурда проветривание кылганга тыюу салынат. Мындай уровень загрязнения менен. Карап көрүңүздөрчү эмне болуп атат. Өзүбүз эшикке чыкканда кыйналып жатабыз. Балдар кандай болуп атат? Ал эми депутат Элдар Абакиров баш калаадагы иш боюнча маселе көтөрүп, жагылган көмүрлөрдүн сапаты боюнча иш алып барууну сунуштады. Чындыгында айылдарда ушу Бишкектин тегерегинде дем алыш өтө кыйын болуп калды да. Мүмкүн бул көмүрдүн сапатынанбы деген ой келип атат кара кечени. Мүмкүн бир ойлонуп кара кече көмүрдүн ордуна мүмкүн башка бышкан көмүрлөрдү бир жыл колдонуп көрсөк деген менде сунуш бар да. Мүмкүн ошондо иш азаят да. Бир жолун издеш керек да, кыскасы. Издеп таап болбосо бул миллион доллар зыян катары элибиздин ден соолугуна тийип атат. Аны улай Исхак Масалиев парламент бул маселени өткөн жылы кеңири талкуулап, тиешелүү чечимдерди кабыл алганын, ага карабай иш маселеси азайбай курчуп жатканын кошумчалап, өкмөттөн маалымат угуу сунушун киргизди. Бишкек шаарындагы иш боюнча маселе көтөрүп аябай жакшынакай талкуулап туруп бир чечим кабыл алганбыз. Ошол чечимдин аткарылышын биз тез арада угушубуз керек. Эмне үчүн бир жыл өтүп кетти, иш азайган жок, тескерисинче көбөйүп кетип баратат. Мен сунушум ушул эртеңки күнгө кандай бир маалымат угуп койсок, биздин токтомубуздун аткарылышын. Ал эми ведомстволор аралык комиссиянын мүчөсү, өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эделбек Кулматов иш маселеси боюнча депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, акыркы 2-3 жылдан бери аталган көйгөй менен күрөш жүрүп жатканын билдирди. Бирок анын баары акчага келип такалып жатканын кошумчалады. Бардын нерсе акчага келип такалып атат. Мына кече сиздер колдоп берген 52 миллион доллардын 32 миллион доллар бул мэрияга жүктөлгөн. Мэрия тараптан жарандарга 8%тен газ котел алганга уже кредиттер башталып атат. Ал эми Минеколояга 8 миллион доллар, то есть 6 миллион доллар каралган. Булар лабораторияларды курат, передвижение сатып алат. Бизге да каралган гидрометке. Бул ошол абанын сапатын изилдөө боюнча жаңы станцияларды курабыз. Ал эми 3 жылдан бери аткарылган иштер мына шаарыбызда почти 3000ге жакын бусик шаардан чыгып кетти. Газдаштырылган, газ менен жүргөн автобустар кирип, дизелде жүргөн бусиктер чыгып кетти. 40-50ге жакын, мен эсимде так жок, 40-50ге жакын соц объекттердеги жанагы газовый котелдорду, то есть котелдору көмүр менен иштеген, газдаштырылды. ТЭЦ ремонттон өттү, мурдагыдай түтүн чыкпай калды. Калты конуштар газификация кылып атат Газпром мүмкүнчүлүгүнө жараша жылдан жылга. Андан сырткары экотех инспекция тарабынан банялар жана башка швейн отходдорду, шиналар жаккан ишканалар текшерип штрафтарды салып атат, токтотуп атат, жабып атат. Эми маселе келип туруп, ошол калты конуштарда калды. Эми элдер чөнтөгүнө жараша ошол көмүрлөрдү жагат экен, кара кечеден алат экен, Казакстандыкын алат экен, жылдан жылга азайып атат. Кечиресиз, сиз ушул бизде болгон жаңылыктарды окуп атасыздарбы, сүрөттөрдү көрүп атасыздарбы? Шаардын үстү капкара. Каяка жоголгонун мен түшүнбөй жатам. Сиздер жасап аткан чараларды биз сезбей жатабыз. Балким чындап эле кагаз түрүндө бардыңар иштеп атасыздар. Бирок иш жүзүндө факт боюнча карасаңыздар, соцсеттерге дайыма чыгып атат. Уровень загрязнения биз топ 3 шаарга кирдик, дүйнө жүзү боюнча. Бул антирейтинг. Анан сиздердин жумушуңуздардын натыйжасы ошол жерден көрсөк болот. Урматтуу Айсулуу Турусбековна, бул маршрутта чыгып кеткени факт, бул аны ТЭЦ тоңдолгону факт, газификация болуп атат, бул да факт да. Сиз жана мындай азыр маалыматты укмуш бердиңиз, тим эле шаардын абасы жакшы болуп калды деп. Жакшы эмес. Биз деле ушу шаарда жашайбыз. Аракет болушу мүмкүн, бирок эчтеке өзгөргөн жок. Тескеринче таптаза уу келип атат өпкөбүзгө. Биз сырттан келген жокпуз да, ошондуктан мен сизден сурап атам, аракет кылып атабыз, бирок жакшы болуп калды деп айтпаңыз да. Маселе көп, дагы көп бар. Биз сиздерге жолдорду айтып атабыз. Мисалы үчүн, газификацияга
тез иштетип керек болсо Кыргыз Бишкек борборубузга режим чрезвычайно өзгөчө кырды алып киргизсек болот. Андан сырткары депутат Бактыбек Марипов Бишкек менен Ош шаарында ижарага берилип жаткан батирлердин баасы көтөрүлүп кеткенин айтып чыкты. Эл өкүлү учурда 1 бөлмөлүү батир 30-40 миң сомго, ал эми 2 бөлмөлүү батирлер 50-60 миң болуп жатканын билдирип, тийиштүү кызматтарды көзөмөлгө алууга чакырды. Ушуну мына биздин жаштарыбыз, студенттерибиз, жаңы үй бүлөлөр суранып атышат. Ушунун баасын бир көзөмөлдөсөк. Себеби алардын да бир условиясы бар экен. Жаш балалууларга бербейбиз. Жана 1 бөлмөлүүнү 2ден ашык кишиге бербейбиз. И передоплата кыласыңар депчи. Ушул квартира боюнча бааларын биз бир көзөмөлдөсөк. Аны улай эл өкүлү Дастан Бекешев эскертүүсүз эле 2 күндөп электр энергияны өчүрүүлөргө нааразычылыктар болуп, элдерден кайрылуулар келип жатканын билдирди. Депутат президенттин жана министрлер кабинетинин өкүлүнө калкка атайын графиктерди берүү керектигин айтып, 1 суткадан ашык жарык өчүрүлбөшү керектигин эскертти. Электр энергия менен отопление кылгандар аларга өтө оор. Мына мисалы Октябрь районунда Улан 2 деген микрорайондо 2 сутка бир топ үйлөр электр энергиясыз калышты. Суукта, ушундай суукта. Эми андай болбойт чынында. Графикти көрсөткүлө, эч кимди мындай 1 суткага мындай өчүрбөш керек. Тем более алардыкы электр энергия менен отопление болгондо. Депутаттар андан сырткары бир катар мыйзам долбоорлорун карап кабыл алды. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.